Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гүлдү чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Садыр Жапаров Эмомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктады. Бүгүн 5 октябрда президент Садыр Жапаров Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу Рахмондун маалымат кызматынан билдиришти. Белгиленгендей, Жапаров куттуктоо телеграммасында Рахмонго ден соолук, бакыт талай жана узун өмүр каалаган. Ал эми Тажикстан өлкөсүнүн гүлдөп, өнүгүүсүнө тилектештигин билдирген. Эскерте кетсек, Эмомали Рахмон 1952 жылы Тажикстандагы Даңгара кыштагында төрөлгөн. Орто мектепти аяктаган соң Коргон төбөдөгү май куючу заводдо электрик болуп иштеген. Кесиби боюнча экономист. Рахмон 1990 жылы Тажикстан СССРнин жогорку кеңешинин депутаты болгон. Ал эми 1994 жылы Тажикстандын президенти болуп шайланып, бүгүнкү күнгө чейин өлкөнү башкарып келет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылга чейин 519 чакырымы толук такталган. Тактала элек тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Жакында эле эки өлкөнүн УКМК башчылары жолугуш өткөрүп, эки тараптуу протоколго кол койгону кабарланган. Андан кийин Камчыбек Ташиев жакында чек ара боюнча акыркы чечим кабыл алынарын билдирген. Булак суперкежи. Коштошууга 5000ден ашык адам келген. Камчы Көлбаевдин сөөгү жерге берилди. Бүгүн 5 октябрда Крим төбөл Камчы Көлбаевдин сөөгү Чолпон Ата шаарында жерге берилди. Андагы сүрөт жана видеолор социалдык тармактарга жүктөлдү. Белгилүү болгондой, Көлбаев менен коштошуу зыйнатына 5000ден ашуун адам келген. Эскерте кетсек, кечээ 4 октябрда Бишкекте мыйзамдагы урат алган Камчы Көлбаев УКМК тарабынан өлтүрүлгөн. Ага чейин Крим төбөлдү кармоо операциясы жүргүзүлүп жатканын кабарлаган болчу. Анын өлүмүнөн кийин чүйдөгү абактардын биринде абал чыңалганы тууралуу маалыматтар тараган. Бирок жазаларды аткаруу кызматы ал маалыматты төгүндөгөн. Булак суперкежи. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү күчөйт. Ташиев Токмоктогу имараттын ачылышында Көлбаев тууралуу айтты. Бүгүн 5 октябрда капиталдык оңдоодон кийин УКМКнын Токмок шаардык бөлүмүнүн имаратынын расмий ачылышы болуп өттү. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, иш-чарага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана аталган мекеменин өздүк курамы жана атайын кызматтын ардагерлери катышты. Камчыбек Ташиев кызматкерлерди атайын кызматтын өлкөдөгү бардык бөлүмдөрүнө жетиштүү шарт түзүү аракети уланаарын белгиледи. Мындан сырткары коррупцияга каршы күрөшүү жана уюшкан кылмыштуулукту түп тамырынан жок кылуу тапшырмасын күчөтүүнү эскертти. Ошондой эле УКМК башчысы уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу жана мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияны жоюу боюнча мыйзамдын негизинде тийиштүү чаралар улантылып жатканын белгиледи. Буга кечээ УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөн Крим төбөл Камчыбек Асанбектин жок кылынганын мисал келтирди. Булак суперкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Атасы эмгек сиңирген машыктыруучу болгон. Камчы Көлбаев тууралуу эмнелер белгилүү. Кечээ 4 октябрда Бишкекте Крим төбөл Камчы Көлбаев жок кылынды. Аны кармоо учурунда УКМК кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей куралдуу каршылык көрсөткөнүн, натыйжада анын өлтүрүлгөнүн аталган мекемеден билдиришти. Бул коомчулукта кызуу талкууланып, Камчы Көлбаевдин ким экени, кандай окуяларга тиешеси бар жана буга чейин эмне иш кылганы тууралуу кызыгууларды жаратты. Төмөндө Камчы Көлбаев тууралуу маалыматтарды сунуштайбыз.
Камчыбек Асанбек Жекөлбаев 1974 жылы 3 августта Ысык Көл облусундагы Чолпон Ата шаарында туулган. Атасы Асанбек Көлбаев өлкөнүн эмгек сиңирген машыктыруучусу болгон. Ал 34 жыл Ысык Көл облустук спорт комитетин жетектеген. Интернеттеги маалымат булактарына караганда, ал 2000 жылы адам өмүрүнө кол салууга айыпталып, 25 жылга эркинен ажыратылган. Бирок 6 жылдан кийин Көлбаев абактан качып кеткен. Ага издөө жарыяланган. Мыйзамдагы оору макамын Көлбаев 2006 жылы Москвада алган. Бул окуяны ошол учурдагы ички иштер министри Мурат Суталинов тастыктап, Көлбаевдин бул намы өлкөдөгү кылмыштуулуктун азайышына себеп болоорун билдирген. Бул кыргыздардын жалпысынан мыйзамдагы оору болгон биринчи адамы. Эми Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүндө мыйзам бузуучулар азайып, кандайдыр бир деңгээлде турукташуу болот деп ойлойм. Камчы Көлбаев эски оорулардын концепциясын карманса керек. Өлтүрбө, алсызды тонобу, адам канын төкпө деген адилеттиктин айрым элементтери бар. Демек, өлкөдөгү шылуундар менен мыйзам бузуучуларга чекит коюлат деп билдирген Суталинов. Ал эми 2018 жылы ички иштер министрлиги Көлбаевдин кылмыштуу тобунда 424 адам бар экенин маалымдаган. Апрель революциясынан кийин Камчы Асанбек Баеге качып кеткен. 2011 жылдын 21 июлунда мыйзамдагы оору Абу-Дабиде кармалган, анын жанынан жалган документтер жана уурдалган делген зер буюмдары табылган. Анын Интерпол аркылуу кармалганын ошол учурдагы жактоочусу Икрамидин Айткулов да тастыктаган. Бирок ал учурда Кыргызстан менен Бае ортосунда экстрадициялоо боюнча келишим түзүлбөгөндүктөн, ошол эле жылдын 6 сентябрында Абу-Дабидеги укук коргоо органдары Көлбаевга зергер дүкөнүн тоноо боюнча тагылган айыпты алып салышып, аны камактан бошотушкан. Ал эми 2018 жылы уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү борборунун журналисттери Камчы Асанбектин Дубайдагы Дубай Марина районунда баасы 400-700 миң долларга бааланган кыймылсыз мүлкү бар экенин аныкташкан. Деген менен 2012 жылы октябрь айында Көлбаев Кыргызстанга экстрадицияланып, ички иштер министрлиги ага 8 берене боюнча кылмыш ишин козгогон. Ага карабастан Көлбаев акча талап кылуу боюнча гана күнөөлүү деп табылган. Бишкектин 1-май райондук соту мыйзамдагы орууну күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагына 5,5 жылга эркинен ажыраткан. Бирок апелляциялык арыздын жардамы менен өкүм 3 жылга алмаштырылган. Натыйжада Көлбаев 2014 жылы июнь айында бошотулган. 2011 жылы АКШ кыргызстандык орууну эри наркобарондордун санкциялык тизмесине киргизген. Мам департамент Көлбаевдин кылмыштуу тармагынын каржы механизмдерин ачыктаган маалымат үчүн $1 миллион сыйлык сунуштаган. Вашингтон Көлбаев жана анын шериктери дүйнөлүк баңгизат, курал-жарак жана адам аткезчилигине катышы бар деп эсептей турганын билдирген. Камчы Көлбаевдин сөөгү бүгүн 5 октябрда Чолпон Ата шаарында жерге берилди. Булак Суперкежи. Крым-Төбөл Алтуха үй камагына чыкты. 4 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Алтуха Кайман аты менен таанымал криминалдык авторитет Алтынбек Ибраимовдун баш коргоо чарасын өзгөрттү. Райондук соттун басма сөз кызматы 5 октябрда билдиргендей, ал келтирилген зыяндын ордун толтургандыктан үй камагына бошотулду. Май айында Алтуха жана башка Крим авторитеттерди УКМК кызматкерлери кармашкан. Анда атайын кызматтар кылмышка шектөөлөр, ишкерлерден жана башка жарандардан Кытайдан алынып келинген эл керектөөчү товарларды алып, Кыргызстанга жана КМШнын башка өлкөлөрүнө сатып жүргөнүн билдирген. Булак Назар Ньюс Кежи. Казакстанда ири уюшкан кылмыштуу топторду кармоо иштери башталды. Бул тууралуу бүгүн 5 октябрда казак басылмалары жазып чыкты. Маалым болгондой, кармоо иштери Казакстандын бир катар облустарында Улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги жана башкы прокуратуранын координациясы менен жүргүзүлөрү белгиленген. Ал эми кармоо иштери тууралуу башка маалыматтар азырынча расмий өкүлдөр тарабынан айтыла элек. Булак Суперкежи.